парламент азыр эмне үчүн бизге керек парламенттен? Бир гана маселе үчүн. Ушул келе турган президенттик шайлоону, ана парламенттик шайлоодо боло турган эрежелерди адилеттүү кылып, тез аранын ичинде оңдоп коюш керек. Мына өткөндөгү окуя ушул жанагы Каргашалуу форма 2-нын айынан болду. Ошол форма 2-ни азыр таптакыр жок кылыш керек. 7%-ти 5%ке түшүрүш керек. Анткени 7% деген сөз жалпак тил менен айтканда бул жалаң, чириген байлар, акчасы көптөр келиш керек деген порог. Акчасы жоктор өтпөйт деген сөз да. Ошондуктан 5% керек болсо 3%ке түшүш керек. Ошондо мугалимдер, врачтар, интеллигенттер, маданияттын адамдары, руханий баалуулукту көтөрүп жүргөн адамдар ошондо келет. А эгерде 7%, 9% болсо, анда акчаны ким көп сапырса, ошо келет. Ошондуктан парламент тез аранын ичинде ошол 5%-ти 7%-ти 5-ке же 3-кө түшүрүп, ал эми залогту 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүш керек. Анткени ошол 5 миллион сом таппай көптөгөн адамдар өзлөрүн каттап, өзлөрүн элге көрсөтө албай атат. 1 миллион сом калтырып койсо болот. 1 миллиондо да табыш оңой эмес. Ошондуктан 1 миллион кылыш керек залогту. Анан БШКнын курамын жаңылоо боюнча сөздөр жүрүп атат. БШКнын курамын сөзсүз түрдө жаңылаш керек. Анткени бул жерде моралдык деген бир көрсөткүч бар да. Алар да билимдүү адамдар. Мен ар бирин жеке тааныйм. Ар бири мындай өз ишин билген инсандар. Бирок бул жерде моралдык бир нерсе бар да. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы толугу менен алмаш керек. Алар шайлоого барсын. Төңкөрүштөн кийин Өзлөр ошо шайлоодо көрсүн. Кандай болоорун, шайлоодо кандай тоскоолдуктар бар, кандай административный барьерлер бар.